Саламатсыздар, урматтуу элдик медиа порталынын көрүүчүлөрү. Эфирде элдик талкуу программасы. Бүгүнкү биздин конокто саясатчы, коомдук ишмер Бектур Асанов болмокчу. Саламатсызбы агай? Саламатчы. Ыраазычылык билдиребиз ушу убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизде. Биздин сурообуз, алгачкы сурообуз эле мына бүгүнкү саясий кырдаал боюнча сөз кылсак, мына бүгүн эле Жогорку Кеңештин спикерин алмаштырышты. Деги эле ошо бүгүнкү күндө ошо муктаждык бар беле? Эми Жогорку Кеңеште нейтралдуу киши калып, президенттин милдетин аткаруучу нейтралдуу киши болсо, анда шайлоо баягы стабилдүүлүккө барышыбыз, баягы юридикалык талаага, конституциялык нукка түшүүбүзгө жеңилирээк болмок. Бирок бүгүнкү күндө бүгүнкү жаңы бийлик бардык бийликтин эмесин бутактарын колуна алышты толугу менен. Бул анчалык баягы стабилдештирүүгө, элди ынандырууга бул кыйыныраак болот. Себеп эмнеге эле бир 2 айлык бийликке ушунчалык умтулуп атат деген суроо жаралып атат. 2 айлык бийлик булар үчүн шайлоого керек болуп атат да. Баягы эле эски бийликтегилердей бүт бийликтин бардык бутактарын колго алып, шайлоону көзөмөлдөп, контролдоп өткөзөбүз деген аракеттер. Буну элдин баары буга бөркүндөй ишенип турат. Ошондуктан баягы социалдык тармактарда өтө кескин азыр сындар айтылып жатат. Ошондуктан бүгүнкү жаңы бийлик үчүн бул туура эмес кадам болду деп ойлойм мен. Мамлекет үчүн да туура эмес кадам болду. Себеби ал жерде аксакал депутаттар бар. Ошолордун бирөөсү спикер болуп, президенттин милдетин аткарып турганда, элде коомчулукта баягы саясий көз караш, ар түрдүү көз караштагыларда наным болот эле. Шайлоо тазараак өтөт дегенчи. Бирок бүгүнкү күндө мындай мүмкүнчүлүк колдон чыгып кетти. Сиз дагы мына талапкер катары көрсөттүңүз өзүңүздү. Демек сиз шайлоонун таза өтүшүнө күмөнүңүз бар экен да? Эми менин оюмча баягы өткөндөгүдөй шайлоо болбойт, ага салыштырмалуу таза өтөт. Себеби бийлик аны түшүнүп турат. Ошондуктан бирок максималдуу биз таза өткөзгөнгө эл ынанганга бийлик аракет кылыш керек. Эл ушул шайлоо таза өттү деген ынанышы керек. Кантип анткени дегенибиз жаңы айтып өттүңүз мындай ошол күч башкаруу жактарына өздөрүнүн кишилери бийликти жатат деген. Бийлик бекем болуш үчүн шайлоо таза өтүш керек. Бийлик бекем болуш үчүн. Эгер күчкө салып, бийликтин күчү менен коркутуп, үркүтүп, акчанын күчү менен, административ ресурстун күчү менен, баягы кылмышкер топтордун күчү менен кайра эле бийликти кармап калам, бийликти күчү менен алабыз дегенде ойлору болсо, анда булар жаңылышат. Себеби кечээки эле чыккан эл кайра 10-январда андан көбүрөөк эл чыгып, булар да кууп жиберишти, толук ыктымал. Бүгүнкү күндө коом бул бийликти коом көпчүлүгү каалап алып келген жок. Баягы чоң нааразычылык толкундан кийин ушул кетип аткан президенттин жардамы менен булар келип калды. Себеби 3 топ болду ал жерде бийлик талашкан. Мадумаровдун тобу, Бабановдун тобу, анан булар. Президент, өтүп кеткен президент Сооронбай Шарипович буларга басым жасады. Себеби депутаттарды чогултуп берди, мүмкүн болушунча жардам берди. Ошондуктан бул жерде бизди эл колдоду, биз барып сактап калдык деген туура эмес. Буларды бийликке алып келген Сооронбай Шарипович болду. Ошол 3 топтун ичинен эң шансы азыраак, мүмкүнчүлүгү азыраак ушулар болчу башында. Ошондуктан буну эске алыш керек. Массалык колдоо буларга бар деп мен ага ынанбайм. Социалдык айдыңда деле көрүп атабыз. Канчалык аракет кылып, канчалык баягы колдоочуларын компания уюштурганына карабай, колдоо анчалык жакшы эмес. Ал эмес эл дарылап жүрөбүз. Бүгүнкү күндө бир дагы саясатчы, прогрессивдүү уюм же көрөнүктүү маданий баягы инсандар, ишмерлердин бирөө дагы бул бийликти ачык колдоп чыга элек. Ачык колдобой жатат. Бар колу коңшу, дүйнөлүк коомчулук, коңшу мамлекеттерди айтпай эле коелу. Ошондуктан баягы акыбалы өтө жакшы деп айтыш кыйын азыркы бийликти. Кийинки сурообуз мына премьер-министр президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров региондун элдеринен жолугуп жүрөт. Ошондо ага чейин деле бул айтылган конституциялык реформага барабыз депчи. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Бизде азыр парламенттик президенттик башкарууда. Эгерде андай конституциялык реформага барсак, балким президенттик болуп калышы мүмкүн, же болбосо супер президенттик деген да сөздөр жүрүп атат да. Жеке эле сиз
оюңуз боюнча бизге кандай башкаруу керек? Менин оюмча бул президент шайлоо жооп берет. Эгерде президент шайлоодо кайсы күч утуп келсе, көбүнчө ошолор каалагандай болот да. Анан экинчиден супер президенттикти жасай албайт. Себеби Кыргызстан бүгүнкү күнгө чейин супер президенттик бийликте келатат. Баягы парламенттикте биз 10-13 жылга чейин эле 14 жылга чейин парламенттик болду. Өкмөттү жоюп саласызбы? Жок, мисалы да азыр деле супер президенттик. Өкмөт эчтекени чечпейт, парламент эчтекени чечпейт, сот дагы эчтекени чечпейт. Бүт баарын бир гана киши чечип атпайбы? Бизде парламенттик түзүлүш болгону 13-14 жылга чейин иштеди. Атамбаев бүт бийлик өзүнүн колуна чогулткандан кийин андан беркиси супер президенттик десек болот. Ошол узурпацияланган бийликти мына Сооронбай Шарипович да 3 жыл колдонду. Аягы эмне болду? Ошондуктан супер президенттик, жалпы президенттик башкаруу деген бул бүгүнкү күндөгү узурпацияланган бийликти мыйзамдаштыруу деп түшүндүрсөк болот. Мыйзамдаштырып алуу деп түшүнсөк болот. Бирок андай болушу кыйын. Биздин коом бүгүн башкача. Демократиялык процесстер аябай алдыга жылып кетти. Граждандык коом аябай күчтүү. Ошондуктан дүйнөлүк коомчулук парламент демократияны колдогон коомчулуктун таасири аябай чоң. Ошону эске алганда муну жасай бериш өтө кыйын. Экинчиден сөзсүз түрдө бул референдумга барат. Референдумда деле 100% колдоого ээ болуп кетет деш кыйыныраак. Бизге азыр учурда кандай башкаруу ыңгайлуу? Бизге парламенттик болуш үчүн эмне кылыш керек? Бизге Борбордук Азияны, эски Орто Азияны алайлы да, 4 республика, Казакстанды кошпогондо биз демократиялык, жалпы эле экономикалык дагы человеческое развитие деп коет. Адамдын өнүгүш тарабынан биз алдындабыз. Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан калат. Экономикалык жактан алдындабыз. Өзбекстан менен Түркмөнстанда газ, нефти бар экенине карабай. Жашоо шарты, турмуш шарты мен ал республикаларга көп барып жүрөм. Аларга караганда жашообуз жакшы. Адам эркиндиги, адам укугу, адамдын баасы дегенден биз атчабым Россия менен Казакстандан да алдыга кеттик. Бунун бардыгы демократиянын ушул парламент түзүлүштүн кандайдыр бир деңгээлде ошонун жемиши. Болбой калды, кыйрап калдык деген эме макул эмес. Ооба, өнүгүү бизде акырындап барат, акырындап келатат. Токтоп калган жок. Бирок биз каалагандай тездик менен болбой атат да. Коңшу өлкөлөрдө өнүгүү турмак 30 жылда бир киши башкарып, толугу менен деградацияга баратат. Ошол супер президенттик башкаруу, фактически Өзбекстанда, Түркмөнстанда, Тажикстанда супер президенттик башкаруу. Биз ошолорго салыштырышыбыз керек, биздин коңшуларыбыз ошолор. Ошондуктан биз жаманбыз, акыбалыбыз оор дегенге мен кошо албайм. Анткени бул суроону берип аткан сиз айтып атасыз, башка мамлекетке салыштырмалуу. Бирок биздин мамлекеттин бюджетин алсак, тышкы карызды алсак, ушул эле сиз айтып аткан өлкөлөрдөн бир топ артта экени. Жок, андай эмес. Сырткы карыз боюнча дагы, мисалы Казакстанда киши башына 15 000 доллардан карыз. Бизге 700 доллардан карыз. Казакстандын экономикасы балким бизге караганда 3 эсе 5 эсе чоңураак. Алардын көрсөткөнү боюнча мен ага да толук ишенбейм, себеби аларда статистикага ишенип болбойт. Демократия жок жерде статистика. Түркмөнстан болсо өзүнүн статистикасын вообще көрсөтпөйт, эч жакта көрсөтпөйт. Эсен өлкөлөрдүн ичинде да көрсөтпөйт. Дүйнөлүк башка уюмдарда дагы алардын да так маалыматы жок да. Ошондуктан Казакстанда бир күндө бир жаранга 15 000 доллардан карыз. Тажикстанда деле бизге жакын карызы. Бирок Тажикстанга эң баягы жарды өлкө катары 2006 жылы экен, алардын карызын толугу менен кечкен. Ал биз анда экономика жакшыраак, биздики кечирген эмес. Деген программа менен Жок, шиптиктен башка алардыкы 300 долларга чейинки экономикасы бар өлкөлөрдүн карызын кечкен. 2006 жылы экен. Ошондо Тажикстандын бир 3 миллиард доллары кечирип кеткен. Анда бизде болгону 2 миллиард доллар тегерегинде карыз бар эле. Биз кечирген эмес, себеби биздин анда экономикабыз bir kişi başına 700 dolar düşüyor. Bugün günde azı bizdeki kursun bayağı sonun düşüklerine bağlanmıştı 1200-1300 bizde bayağı faktiski bir 1400-1500 dolar. Özbekistan'da da şundayla 1500 dolar bu 1700 dolar da ko'rsatıyorlar bu bayağı Özbek sumu mamlaket kurs boyunca. Bazar realdi kursu bolgan ben hesaptegende Özbekistan ekonomikası bizden tömenirok. Realdi kurs ben hesaptegende bazar kursu ben. Bizde kurs dolardı kursu bazar menen mamlaket kursu birdeydi. Ошондуктан bizde ekonomika, neft жок, gaz жок, ага карабастан bizde ekonomikabız
дұрыс сұрақ деп айтсақ болады. Siz şu qancha yıldan beri siyasatta жүрөсүз? Жаңы эле ошо экономика боюнча сөз болуп калды. Тышкы карыз боюнча. Мына 2022-23 Кытайга да чыгарыштар деп айтып жатышат экономисттер. Кандай көрөсүз жолун кутулуп кетүү? Кутулуп кетиш үчүн бизде бир гана жол бар. Биз конституцияны сыйлаган, мыйзамды сыйлаган, эл аралык мыйзамдарды сыйлаган, дүйнөлүк мамлекеттер коомчулук менен аябай мунасы жакшы, мамилеси жакшы өлкө болсок, анда бизге инвестиция келет. Анда экономикабыз өнүгөт. Экономика өнүгүп турса бул карыз эчтеке деле эмес. Эгер биздин экономикабыз азыр 3-4% өнүгүп атпайбы? 7-8% өнүгө турган болсок, бул карыздын эч кандай кыйынчылыгы жок. Менин оюмча бул карыздан корко турган эчтеке жок. Бизде жакшы башкаруу келсе, карызды биздин бюджетибиз, биздин экономикабыз менен гана төлөсө болот. Буга чейин төлөп келбедикпи? Biz 20 жылда 7-8 миллиард доллар карыздан кутулдук. Анда экономикабыз аябай аз болчу. Мисалы 2000 жылы мен депутат болуп келгенде биздин бюджетибиз 180 миллион доллар, экономикабыз 600-700 миллион доллар эле болчу. Азыр биздин экономика 8 миллиард долларды чапчыйт. Бул баягы көрсөтүлгөнү да. Көрсөтүлгөнү бизде дагы көмүскө экономиканы кошкондо Кыргызстан экономикасы бүгүн Американын баягы сыруу деп койдук, ошонун изилдөөсү боюнча биздин экономикабыз 18 миллиард доллар. Көмүскө экономикабызды эске алышыбыз керек. Ал да биздин экономикабызда. Ошондуктан бүгүн 4 миллиард карызыбыз, анын ичинен 1 миллиард 700 миллион Кытайдан бул баягы элди коркутуу да. Бул андай деле чоң проблема эмес. Бизде макроэкономикалык ситуация өтө жакшы. Орусияга караганда да жакшы, Казакстанга караганда да жакшы. Эл аралык резервибиз 3 миллиард доллардан ашты. Сомубуз ошон үчүн теңгеге караганда, рубльга караганда өзүн ишенимдүү сезип турат да сомубуз. Ошондуктан коркуп кете турган, паника кыла турган эчтеке жок. Болгону экономиканы иштетиш керек. Экономиканы иштетиш үчүн жанагы мен айткандай жагымдуу шарттар түзүлүш керек. Мыйзам иштеш керек. Бандиттер, уурулар, коррупционерлер баягы мамлекетте алардын таасири болбош керек. Алар бизнесмендерди, башкаларды коркутпаш керек. Таможняда коррупцияны жоюш керек. Аэропорттогу Кыргыз-Нефть газдагы коррупцияларды жоюш керек. Бүгүнкү күндө бир дагы коррупция жоюлган жок, токтогон жок. Коррупция баягы кандай иштесе, Акаевдин учурунда, Бакиев учурунда өркүндөдү, Атамбаевдин учурунда андан өркүндөдү. Сооронбай Жээнбеков учурунда коррупция өркүндөп барып, Сооронбай Жээнбековдон бийлик тартып алды. Дал ошол коррупция бүгүн биздин иштеп жатат, биздин экономиканы, биздин саясатты башкарып атат. Ошол коррупционерлер. Кийинки сурообуз кадр маселесине токтолсок, мына акыркы учурда көрүп атабыз. Ошол эле Бишкек шаарынын мэрин алсак, Нарман Тилеевди алып келип коюшуп, кайра аны алмаштырып, азыр кадр боюнча дагы соцсеттерде коомчулукта талкууланып атат. Ошол эле аэропортто айтып өттүңүз, Бакыт Сыдыковдун барышы дагы коомчулукта талкууланып атат. Негизи эле бүгүнкү убактылуу десек болот да, премьер-министр шайлоого чейинки биздин өкмөт ушу кадр саясаты кандай жүрүп жатат? Бизде кадр жетишсизби же кандай мурдакы иштеп келаткандарды балким таза деп айтылып атат? Бизде кадр аябай жакшы. Жок, кадрлар жетишерлик, сонун кадрлар бар. Бирок кимди ошолор тандайбы же башкалар тандайбы? Көбүнчө бийликке келгенде кимдер келет? Ошол кишилерди бийликке алып келген кишилер келет. Ошонун тууган уругу келет. Демек, аэропорттогу кадр тандоо, мэриядагылар, демек бул бийликтин келишине жардам берген ушулар. Алардын акчасы иштеген, алардын ресурсу иштеген, алардын кишилери келип булардын бийликке отуруп калышына жардам берген. Ошондуктан кадр саясаты ошого ылайык болуп атат. Бул жолдон кантип, мисалы сиз премьер-министр болуп каласыз же президенттикке аттанып атасыз, барып калсаңыз, сизде деле ушундай кайталыш? Бул жолдон чыгуунун бир гана жолу таза шайлоо. Таза шайлоо. Биз ошон үчүн шайлоого аттанып атабыз. Себеби ушул сөздөрдүн программалары, биздин ой максаттарыбыз шайлоодо эл арасында айтылат. Элдин таразасына коюлат. Талапкерлигиңиз боюнча сөз кылсак, буга чейин ошо сиздин соттуулугуңуз бар деп дагы коомчулукта, социалдык тармактарда айтылып атат. Анан сиз талапкер катары баратасыз. Ошол жагын кандай чечтиңиз? Эми биз дүйнөлүк адам укугун коргогон уюмдар тарабынан Amnesty деген эл аралык
абройлуу уюм бар. Анан биздин өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги укук коргоо органдар, укук коргоо уюмдары, адам укугун коргоо уюмдары баары бизди саясий тутум деп таанышкан. Бүгүнкү бийлик актабайбыз деди баарын. Садыр Жапаров, Мамытов, Камчыбек Ташиев, Мелис Аспековдор 2-3 күндүн ичинде акталып алышты. Мен оюмча бизди дагы сөзсүз актайт. Анан бизди актабай туруп Садыр Жапаров кантип шайлоого барат? Моралдык укугу болбойт. Мисалы, бирдей шартта, мисалы алардыкы кылмышы биздикине караганда совершенный преступление, болгон преступление. Себеби ал жерде кылмыш болгон, кишини заложник кылган. А бизде андай кылмыш болбогон кылмыш. Биздики даярданды деп сүйлөшүп отурган болуп атпайбы? Ошондуктан алардыкына караганда биздин кылмыш жасалбады деген сөз да. Анан биз шайлоого катыша албай, биздин соттугубуз жоюлбай, алар өздөрүнүн соттугун жоюп алып шайлоого барса, анда бүтүндөй коомчулук карап турат. Андайга Садыр Жапаровдун моралдык укугу болбойт шайлоого барганга. Биз ошону карап турабыз. 25 ноябрь биздин жогорку сот биздин сотту койду. Ошол күнү чечилиш керек. 6 декабрга чейин биздин соттуулугубуз жоюлуп, биз мисалы бүгүн актабайбыз деген жокпуз. Жогорку сот соттуулугубузду жоюп, биринчи инстанцияга чүрсө, кайра соттошконго даярбыз. Анда биз жогорку сот соттуулугубузду жокко чыгаргандан кийин биз шайлоого катышканга укугубуз болуп калат. Анан биз соттолушка ачык, биз макулбуз. Соттой берсин андан кийинчи. Сиздер ушул соттугуңуз боюнча сиз өзүңүз кайрылдыңызбы? Биз кайрылдык. 7 октябрь күнүнө кайрылганбыз. Мына андан бери дагы бир айга чукул убакыт болуп калды. Ошол кайрылганыбыз үчүн кийин 25 ноябрга биздин сот отурумун коюп атат, жогорку сот. Буюрса биз толук 100% менен ынанып турам. 25 күнү биздин соттуулугубуз жоюлат дагы, кайрадан биринчи инстанцияга жөнөтүлөт. Кайра кароого сотубуз. Процедурасы кандай? Бул жакта мисалы сиз жаңы айтып өттүңүз, Садыр Жапар, ошол эле Мелис Аспековдор акталып алды 2 күндүн ичинде. А сиздер эмнеге 1 айга созулуп атат? Же сиздер кеч кайрылып калдыңыздарбы? Кандай? Жок, кеч ошол эле учурда кайрылганбыз биз. Эртеңки күнү кайрылдык. Эми бул суроону бийликке беришиңер керек. Бийликке беришиңер керек. Себеби өздөрүнүн кылган себеби бийликке барышты да тездетишти. Буну да туура түшүнсө болот. А биздикин деле балким шайлоого баргычакты деп 25-не койгондур. Шайлоого баргыча булар деле соттуулугу жоюлуп калат деп ойлошо керек дейм алар. Ошентип ойлоп турабыз. 25 ноябрь бизге толук шайлоого катышыбызга мүмкүнчүлүк берет. Эгерде 25 ноябрда эгер жогорку сот сиздерди актабаса, анда сиздердин шайлоого катышуу мындай теория жактан бизди актабай койсо, кылмыш кылган Атамбаев туура соттогон десе, анда шайлоого катышпай калуу коркунучубуз бар. Бирок мыйзам конституция жол берген. Саясий баягы биз ар кандай мыйзам чегинде акцияларды чыксак болот. Биз андайга даярданып турабыз. Эгерде бизди актабай турган болсо, анда биз коомчулукка кайрылып, баягы мыйзам чегиндеги аракеттерди жасайбыз. А сиз Борбордук шайлоо комиссиясына документ тапшырдыңызбы? Ооба, арыз тапшырдык. Баягы өзүмүн ыйгарым укук өкүлдөрүмө каттаттым. Ошо тилден кыргыз тили боюнча ошол тестти да тапшырып, аны да каттаттык. Эми азыр биз 30 000 кишинин колун жыйнашыбыз керек, анан 1 миллион сом күрөө коюшубуз керек. Ошону койсок, анан каттала беребиз. Ортосунда ошо биздин сотубуз турат. Соттуулугу жоюлуш керек. Соттуулук жоюлгучакты Борбордук шайлоо комиссия документтерди кабыл алабы? Документтерди кабыл ала берет. Азыр биз 1-2 күндөн кийин ошо кол жыйноону да баштай беребиз. Колдоптоону. Саясий күчтөр менен биригүү боюнча пландарыңыздар. Сөзсүз азыр биз талапкерлер сүйлөшүп атабыз. Шайлоонун жүрүшүндө көз карашыбызга жараша бир топ 2 блок болчубулай болуп турат. 2 жаат болуп. Баягы прогрессивдүү демократия, адам укугу болуш керек, партиялык өсүш болуш керек, партиялардын идеялардын күрөшү болуш керек келечекте. Дүйнөдө өлүгүнүн бир эле жолу бар, идеялардын күрөшү. Супер президенттик, авторитаризм болсун, адаммандат болсун деген тарап бир тарап болот. Жикилдерди тумшукка коюп, баягы Түркмөнстандай, Өзбекстандай кылып мамлекетти башкарыш керек дегендер бир тарап болот.
Ал эми демократия, адам укугу, идеялардын күрөшү болуш керек. Биз дүйнө баягы кайда баратса, прогрессти карап, биз да ошол жака барышыбыз керек деген саясатчылар бир тарап болобуз. Экинчи турда бизден ким өтөт? Же мен өтөмбү, же балким Мадымаров өтөбү, же Канат Исаев өтөбү. Биз ошол экинчи турга чыккан кишиге тегерегине биригип, экинчи турда бирге күрөшөбүз. Бүгүнкү күндө социалдык тармакта тармак аябай күчтөндү. Баарыбыз көрүп атабыз. Анан сиздин оюңуз кандай? Ушул бүгүнкү күндө социалдык тармактын күчү? Бүгүн баягы 2005 жылдагыдай биз Ак Суу окуясында жүргөндө кайфка каршы анда гезиттерди апарып элге жеткиziп турчубуз да, социалдык тармактын таасири почти жок болчу анда. 10 жылдары бир аз болду, бирок бүгүнкүдөй эмес. Бүгүнкү күндө эбегейиз чоң, бийлик цензура кое албайт. Ошондуктан чындыкта жалган да элге бир күндө жетет. Эл өзү ажыратып алат. Кайсынысы чын, кайсынысы жалган. Ошондуктан социалдык тармактардын таасирине биз мындай баа беришибиз керек. Аны эске алышыбыз керек да. Ошондуктан бүгүнкү күндө баягы көчөлөргө плакаттарды илип, сөзсүз эле телевизияден чыгыштын кереги жок. Бүгүнкү күндө баарын социалдык тармак жасап коюп атат. Бул баягы шайлоо жеңилирээк, арзаныраак Жолу. өтөт, арзаныраак, жеңилирээк элге жете алабыз дегенге да, деген. Бул аябай социалдык тармактардын өнүгүшү бул прогресстин тездешине эбегейсиз зор таасир кылып атат десек болот. Рахмат агай. Ошо бир жолу ушу убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Урматтуу Элдик медиа порталы. Рахмат сизге да. Биздин Элдик талкуу программасы аягына келип жетти. Кийинки эфирден жолугушсак саламатта туруңуздар.